үй жайды короолорду, эс алуу жайларын каптаган, машинелерди жүргүнчүлөр менен кошо агыскан ылай аралашуу, үрүдү учурган селдер. Мындай видеолор акыркы жумаларда лентаңызга көп чыкты болушу керек. Кыска убакыттын ичинде Нарын, Ысык көл, Баткен, Ош жана Жалалатта сел жүрүп, 10го жакын мекендештерибиздин өмүрү кыйылды. Чаткалда жүргөн сел көпүрөнү алып кетип, 40ка жакын турист жайлоодо калып кеткен. Ал эми ат башыда жүргөн сел жергиликтүү тургунду машинасы менен кошо агызып кеткен. Жыл башынан бери Кыргызстанда 283 сел кырсыгы катталды. Мунун баары жөн эле кокустук эмес. Биз климаттык кризис доорунда жашап жатабыз. Климаттын өзгөрүшү Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга да таасир этип жатат. Туулуу Борбор Азияда температуранын жогорулашы мөңгүлөрдү кыскартып, кургакчылык менен дарыя агымдарынын туруксуздугуна алып келип жатат. Бирок мөңгүлөрдүн эриши факторлордун бири гана. Ал эми селдин дагы бир себеби нөшөрлүү жамгырлар. Бийлик болсо азыр коркунучтуу аймактарда дамбаларды курууну күчөтүп жатат. Бирок дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, дамба гана куруу жетишсиз. Мисалы, Швейцарияда Эльграбен дарыясында селди көзөмөлдөө үчүн лидар 3D лазерлик сканерлөө технологиясы колдонулат. Ал селдин көлүмүн, ылдамдыгын жана кыймылын так өлчөп, реалдуу убакта коркунучту эрте аныктоого жардам берет. Жерге орнотулган датчиктер сел башталганын байкаганда система эскертүү берип, элге коопсуз жакка качып кетүүгө убакыт берилет. Бир жерде катталган сел кырсыгы ошол эле аймактын маселеси эмес. Бул жаңы климаттык реалдуулукка ыңгайлашуубуз керек жана туруштук берүү үчүн жаңы ыкмаларды изилдешибиз керек дегенге белги. Биз буга даярбызбы?